Негизги маселе башка жакта. Коопсуздук маселесинде. Коопсуздук маселесинде. Сиз айтып атпайсыздарбы? Ковид боюнча биздеги маалымат же болбосо абал өзгөргөн жок депчи. Эми ковид боюнча күнүгө 4-5 адам дүйнө салып аткан болсо, жол кырсыктарынан адам көбүрөөк адам дүйнө салып атат. Бирок мен негизги айта турган маселем бул орус президенти Владимир Путиндин Борбор Азия өлкөлөрүнө булардын кирип жатканы чоң коркунуч келтирет деген билдирүү болду. Туурабы? Уктуңуздар да. Борбор Азия мамлекеттерине ошол Афганистан, Пакистандан кирген жарандар бизди тынчтандырат деди. Он очень жестко раскритиковал биздин позицияны. Шашып-пушуп Путин сүйлөгөндөн 4 сааттан кийин МИД өзүңөрчө дагы бир билдирүү жасадыңар. Кимдер кирип атканын ким кепилдик берет? Биз азыр пайдасын айтып атпайбызбы? Аэропорт 540 000 сом доллар пайда таптык деп атат. Постердеги пансионаттар пайда таап аткан чыгат. Ички иштер министрлиги атат, булардан бир дагы мындай мыйзам бузуу катталган жок депчи. Силер айтып атасыңар, жана 2000 кишини була студенттер деп. Эми көчөдө жүргөн кишилердин студент менен 40 дагы 50 кишинин айырмасы эмес, оңой эле билсек болот да. Булар студенттер жүрөбү же башка пенсионерлер менен пенсиядан айырмасы бар да, ошондой эле кеп да. Анан кептин бардыгы биз эмне үчүн ушунчалык пайданы көздөп буларды киргизип алдык да, эми токтоттук да. Башка ошол Өзбекстан, Казакстандар мынчалык эшигин ачкан жокпу? Транзиттик туристтерди киргизген жокпу? Орус бийлигинин акараты бизге гана багытталгандай болот атпайбы? Бизге гана багытталгандай болот атат да. Анан ушуну биз эртерээк эле чектөө киргизсек болбойт беле? Коомчулук дагы тынч болот беле? Коопсуздугубуз дагы тынч болот беле деген эле кеп. Мейли. Алар деле жарандар, адамдар, алардын укугу бар. Аларда электрондук виза бул мыйзам. Аны бөгөт коймойнча ала берет каалаган адам. Каалаган жакка уча берет. Бирок кошуна мамлекеттердеги кырдаалдан кийин биздин деле ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлиги, коопсуздук кызматы деп ойлосо болот беле? Азыр киргизип атпайсыңар беле? Сентябрдын башында эл коңгурооду каккандан кийин коопсуздук деп анан коомчулуктун нерсегин коопсуздук ойлоп атпайсыңар. Ага чейин эмнеге ойлогон жоксуңар? Мына ушул бүдөмүк ойлор. Эл азыр абдан наразы. Булар жайнап кетти. Башка маалыматтар чыгып атат. Булардын бардыгы апийм айдаган адамдар деп. Биз билбейбиз да булар Рашид Дустумдун балдарыбы же Пуштундун балдарыбы? Кайдан билебиз? Жооп берип кой. Урматтуу Рыскел Чыныбекович, биз Афганистандын жарандарына визаны бергенди токтотконбуз качан эле. Афганистандын жарандары бизге келген жок. Даже студентский виза бере элекпиз. Башка өлкөнүн президенти айтса, ал ошол ОДКнын негизинде, ОДК алкагында ошо Орто Азиядагы мамлекеттердин коопсуздугу деп Афганистанды айткан. Пакистандын жарандары алар Афганистанга тиешеси жок үчүн өзүнчө эгемендүү мамлекет болгону үчүн аларга ошол электрондуу визаны турист катары бергенбиз. Сиз айтып жатасыз, чет өлкөлөргө, биздин коңшуларга келген жок деп, пакистандыктар, индиялыктар. Бизге жеткен маалымат боюнча Өзбекстан ошол эле пакистандык, индиялык бизге келип жаткан туристтерди 70 000 туристти кабыл алып, анан кайра узатып коюшту. Алар кол чаап кабыл алат туристтерди. Алар ошол эл аралык келишимге ылайыктуу ПЦР тестине алышып, алып келгендерди тосуп алышып, кайра узатып коюшуп атат. Бирок биз демократиялык коомдук мамлекет болгондон кийин, коомчулугубуз ушул келип аткан туристтерге нааразы болгондон кийин биз ошону токтоттук. Жана айтып кеткендегидей, бир дагы инцидент болгон жок. Ички иштер министрлигинен айтып кетти, өлкөлүк мамлекетибиздин улуттук коопсуздук жагынан да эч кандай маалымат жеткен жок бизге. Бирок биздин бүт мамлекеттик органдар ушул иштин артында тыккан иштешип атат. Бир эле тышкы иштер министрлиги виза берип коюп, алар чакырып койгон жокпуз. Бул жерде коопсуздук комитетинин өкүлдөрү бүт баары менен согласованный иштешип атат.
Бүгүнкү күнгө чейин деп айттыңыз, анан болбой эле койсун, болуп кетсе жоопту силер тартасыңар. Анан Өзбекстан ОДКБга киреби? Өзбекстан ОДКБдын мүчөсү эмес. Мен Өзбекстанга ушу Путин ОДКБнын мүчөлөрүнө акарат айтты. Өзбекстан ОДКБга кирбейт. Сиз аны мисал кылбай эле коюңуз. Мен аны жакшы билем. Мен ОДКБнын мүчөлөрү мамлекеттерге жана Орто Азиялык мамлекеттерге Сиз Өзбекстанды мисал кылып айтып кетти деп айттым. Мен башка өлкөнүн жетекчиси. Өзбекстанга 70 миң кирип алар узатып койду деп салыштырмалуу иретинде айтып атпайсызбы, мисал кылыпчы. Мен Өзбекстан кирбейт ОДКБнын курамына. ОДКБ жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Мен ошол Индия, Пакистандан келген, бизге учуп келип аткан туристтерди, бизге мисалы үчүн 12 миң учуп келсе, 12 миң ичинен 9.917 турист болуп келсе, а Өзбекстанга 70ке жакын ошо туристтер келип кайра учуп кетишти деп атам. Сиз мени сурама мындай алыстап абайлап суроо берип атасыз да, эмне үчүн ошо орус бийлигин айттырбай эле ага чейин чара көрсөк болбойт беле деп атам. Ошодон кийин буту күйгөн тооктой болуп чуркап калбадыңарбы? Анан коомчулукта дагы коңгуроо кагып жибербеди, булар каяктан жайнап кетти деп. Социалдык тармактарда булардын басып жүргөндөрүн, көлдей салып аткандарын, бийлеп аткандарын, көчөдө жүргөндөрүн баарын чыгарып, мындайча айтканда коомчулукта мындай терс пикирлер пайда болуп жаралып кетти да, ошонун негизинде силер деле чара көрүп атасыңар да, эң негизгиси коопсуздуктан коомчулукту ойлоп атасыңар да. Мен ошого чейин эле өкмөт ушундай иш-чараларды кылсаңар болбойт беле деп айтып атам. Эмне үчүн коңгуроо кабылгандан кийин, түштөн кийин гана алып атасыңар. Силер алдын алган жоксуңар, артты алып атасыңар. Анан берде бияка жогорку кеңешке келгенде бирдей маалымат менен келгенде таркаткан маалыматыңар боюнча 7,5 миң, берде айтып атасыңар 9.900 деп. Аэропорттун башчысы айтып атат 65 рейс 12 миңден ашык деп атат. Анан бул дагы элге кетет да. Азыр түз эфирден көргөзүп атат да. Эл айтат булар өкмөт деген эмне деген, бирөө туруп алып бейин айтса, бирөө туруп төөн айтат депчи. Бияк келгенде бирдей маалымат менен келгиле. Биз деле коомчулуктун эске алып атабыз. Бул жерде түз эфирден кетип атат. Үчөөңөр үч башка цифраны айтып атсаңар, бирөөңөр токтоттук деп атсаңар, бирөөлөр кирип атат деп атсаңар, эл толук маалымат ала албай калат. Ошон үчүн ойлор аржыдан чыгып атпайбы. Мен ошону эле айтып атам. Рахмат. Ыскел Чыныбек жооп берип коеюн. Сиздин акыркы айткан сөздөрүңүзгө. 7,5 миң деп биз август айында айтканбыз. Июль айында 7,5 миң турист келди деп. Андан сырткары 12 миң мына аэропорт менен биздин чек ара кызматы айтат 12 миңге жакын, 12 миң эмес, 11 миң канча дагы учуп келди деп. Анын ичинен 9.917 туристтик виза менен учуп келишти. Калганы студентский жана башка визалар менен учуп келишти. Рахмат, түшүнүктүү.